keyingi жылы ушу бүтүш керек айтып коёюн. Агалбы? 2 жыл, 3 жыл, 5 жылдан көчүп түшүп калбасын. Күндө ошол жерде сапасыз жол курулуп атканын айтып атат. Агайлар, эжекелер, жакшылап иштеңиздер. Кыргыз мамлекетибиздин бар жолдорун мындан ары сапатын курулушун системно текшерип турабыз. Камчыбек Ташиев убагында атайын кызматты жетектөө менен катар министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары кызматын аркалап турган мезгилде өлкөдөгү курулуш тармагына өзгөчө көңүл бурган. Анын жетекчилиги астында мектептердин, бала бакчалардын, мамлекеттик мекемелердин жана башка социалдык объектилердин курулушу ыкчамдатылып, сапат талаптары күчөтүлгөн. Ал курулуш иштери белгиленген мөөнөттө жана жогорку сапатта бүткөрүлүшү үчүн катуу көзөмөл жүргүзүп турган. Ар бир долбоордун аткарылышы, каржылоонун туура пайдаланылышы, техникалык талаптардын сакталуусу дыкат текшерилип, жооптуу жетекчилерге так тапшырмалар берилген. Жакшылап бүтүргүлө. Стройканы, мынау курулуштун эмесинин сапатына карагыла. Бул курулуштар айтып атпайм жана жүздөгөн жылдарга калыш керек. Бул 5-10 жылдык курулуш эмес. Бул Камчыбек Кыдыршаевдин ушул баягы өкмөттүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн башчысынын орун басары болуп турганда, жолго болобу, курулуштарга болобу, бардык аймактардагы ошол баягы инфраструктураны жакшыртуу максатындагы иш-чаралардын баарын баягы талапка ылайыктуу мыйзам чегинде аткарып, көптөгөн жетекчилердин шалаакылыктарынан токтоп калган ишканаларды, жолдордун начар бүтүлүп калган, сапатын начар болгон асфальтталган жолдордун канчалаган объектилердин баарын баягы оңдоп түзөп жолго салып, элдин жашоо турмушун жакшыртууга, социалдык маселесин жакшыртууга кошкон салым деп билебиз да биз. Эгерде мындай алып барганда Камчыбек Кыдыршаевдин акыркы 5 жылдагы жүргүзгөн иштеринин дээрлик бардыгын баягы нар көтөргүс деп коет Кыргызда. Нар көтөргүс иш кылды деп ачык эле айтсак, эч ким жаңылбайт. Кыргызстанда 7 жылдар больница пока жок. Буга улай эле министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары Камчыбек Ташиев саламаттык сактоо тармагына да өзгөчө көңүл бурган. Анын демилгеси жана көзөмөлү менен бир катар жаңы ооруканалардын курулушу башталып, аймактардагы эскилиги жеткен медициналык мекемелерди капиталдык оңдоодон өткөрүү иштери жүргүзүлгөн. Ошондой эле саламаттыкты сактоо мекемелеринин материалдык техникалык базасын чыңдоо багытында олуттуу иштер аткарылган. Строительство кийинки жылы ушу бүтүш керек айтып коёюн. Агалбы? Ан мени безилдетип сөктүрө бербегиле. Мына строительдер аз. Могул жерде канча бир 50 адам турат. Бул жерде бүгүнкү күндө бир 200-300 адам иштешкен. Жалал Абад областык оорукананын өзүнүн базасында бул кишинин жеке тапшырмасы менен 4 жаңы имарат курулду. Бул Жалал Абад областык оорукананын материалдык техникалык базасын чыңдоого жана ооруларга иштеген мед кызматкерлерге жакшы шарт болуш үчүн бул кишинин жеке көзөмөлүндө 4 жаңы имарат курулду. Акыркы имараты мына 7 кабаттуу, бул Кыргызстанда биринчи жолу курулуп аткан хирургиялык профилдеги чоң имарат курулууда. Райондогу шаарлардагы ооруканалардын материал техникалык базасын оңдоого да аябай чоң жардам көрсөттү. Ооруканалардын материал техникасынын базасын оңдоого аябай чоң иш жүрүп атат. Бул мунун бардыгы Камчыбек Кыдыршаевдин саламаттык сактоого болгон көңүл буруусу. Врачтар, мугалимдер сөзсүз түрдө үй менен камсыз болуш керек. Камчыбек Ташиев жарандардын коопсуз жана жайлуу шартта жашоосун камсыз кылуу багытында мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулушунда тыкыр көзөмөлдөп турду. Ал курулуш аянтчаларына байма-бай барып, иштин жүрүшү, сапаты жана мөөнөтү боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүп, жооптуу кызматкерлерге конкреттүү тапшырмаларды берген. Өзүбүздүкүн алгыла, бир аз чыдамкай жок болсо дагы, зато өзүбүздүкү болот. Бир аз көбүрөөк акча төлөйсүңөр, но зато өзүбүздүкү болот. Ипотека маселеси боюнча жанагы мугалимдерге, медиктерге, деги эле Кыргызстандын жарандарына үй куруп берүү, ипотека аркылуу үй менен камсыздоо маселесин дагы башында турду. Үйлөрдүн сапаты, үйлөрдүн жакшы тез аткарылышы багытында. Бул өзү айтса өтө көп сөз. Камчыбек Ташиев Кыргызстандын өнүгүү жолуна түшүүсүнө олуттуу салым кошкон мамлекеттик ишмерлердин бири катары бааланып келет.
Анын ишмердүүлүгү учурунда жүргүзүлгөн саясат туруктуулукту бекемдөөгө, мамлекеттик тартипти күчөтүүгө жана социалдык экономикалык багыттагы реформаларды илгерилетүүгө багытталган. Ошол эле учурда Камчыбек Ташиевдин ишмердүүлүгү коңшу мамлекеттерде, айрыкча Орто Азия аймагында да кызыгуу жаратып, анын ар бир кадамына көңүл бурулуп турду. Камчыбек Ташиев мырза, Алла разы болсын. Халкы деген адам экенсиң. Бүткүл Кыргызстан сенин жасың узак болсын деп тилөө керек кой. Bunday başlar bizdin Қазақстанда качан болор экен деген арман бар да. Mana shunaqa rahbar kerak O'zbekistonga ham, hammaga davlatni jamiyat. Kamchilik Tashiyevni har safar ko'cha ko'rganimda, kuzatganimda hamma o'qiydi. Biz yutdik. Kırgızstanda Kamçılık Taşiyev adamlardı hürmet karaladı. Al endi bizim başçılar özlerinin adam ekenligini sezin almagandan keyin tek kana adamlardı kıymao, adamlardı kanını şu, adamlardı azaplao, başka işteniz yok. O'zbekistonga ham Qamchilik Tashiyevga o'xshagan odamlar kelishi kerak. Nima? Prokuraturaga yoki xavfsizlik idorasiga. Камчыбек Ташиев өлкө аймагында баштап жеке көзөмөлүнө алган курулуш иштерине өзгөчө жоопкерчилик менен мамиле кылган. Объектилер пайдаланууга берилгенден кийин да өзү жерине барып, аткарылган иштердин сапатын текшерип, байкалган жетишпестиктерди жоюу боюнча кошумча тапшырмаларды берип турган. Тилекке каршы Камчыбек Ташиевдин кызматтан алынганы айрым жарандар үчүн өкүнүчтүү кабыл алынган. Анткени ал баштаган бир катар ири долбоорлор жана реформалар эл арасында колдоого ээ болуп, алардын улантылышына коомчулук кызыктар болууда. Учурда көпчүлүк тургундар анын баштаган иштеринен толук жыйынтык чыгаруу зарылдыгын белгилешет. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.